Так, таңғы эфир. Таңғы эфир. Таңғы эфир. Азыр келсең кишилер анан кийин баштайлы. Таңғы эфир. Эккадар Дранов, салам алейкум. Кандайсың, бөлүшүп койсоңуздар, бөлүшүп койгула эфир менен. Көрүп болсун эфирде, сураныч. Да, Дони, салам алейкум. На 3 киши эфирде, саламатсыздарбы, 4 киши эфирде. Бөлүшүп койсоңуздар, кичине аудиторияны көбөйтүп алалы. Анткени көп суроолор болуп атат, ошол суроолорго жооп берели. Людмила, приветствую, как вы? Ва алейкум ассалам. 10 человек, Улукбек Ибраимов, саламатсызбы. Көрөк болуусун эфирде. Дагы бөлүшүп койсоңуздар. Улукбек Ибраимов, салам алейкум. Людмила Тен, доброе утро. Наконец-то вижу ваши эфиры. Спасибо, я не знаю. Данияр Алибеков, салам алейкум. Алейкум салам. Кандайсың, Данияр? Жакшыбы? Болот Алсеитов, салам алейкум. 16 киши эфирде, дагы бөлүшүп койсоңуздар. Эмиль Кадыров, ассалам алейкум, Эмиль. Нурлан Усейнов, салам алейкум. Бөлүшүп койсоңуздар, түз эфир менен бөлүшүп койсоңуздар. 17 киши болуп атат, 20дан баштайлы, жок дегенде. Самаган, салам алейкум. Нияз Түмөнбаев, салам алейкум, Нияз. Кандайсың, Нияз, сеним? Так, эмамсе, түз эфирибизди баштайлы, бирок Надир, привет, как дела? Дагы бөлүшүп койсоңуздар, бөлүшүп лайктарды коюп турсаңар, ошондо эфирге көбүрөөк адамдар кирет. Эми баштасак, уруксаат берсеңиз, Нейли Курманбаева, саламатсызбы? Эми түз эфирди баштасак болот. Мага деген ККМ боюнча мына кечээки эфирден кийин моунда көп суроолор келип атат личкама. Ошо ККМ жөнүндө айтыңыз, оюңуз кандай деп айтылып атат. Мен ошол ККМ боюнча дагы өзүмдүн оюмду, өзүм мындай туурабы же туура эмеспи деп өзүмдүн деңгээлимде айтып бере турганга бир жооп берейин да. Мен лично өзүм оюм да. Эми оюм болгондо мындай болуп атат да. ККМ негизи ККМ керектүү нерсе да. Действительно ККМ керектүү нерсе. Бирок ККМди коюшунча, контрольный кассовый аппараттарды коюштун астында же монтуп туруп киргизердин астында мындай түзүп бериш керек, элге шарт түзүп бериш керек да. Элге шарт түзүп берген кандай? Азыр кайсыл бир дүкөнчү болобу, кайсы бир дордойдо болобу, же кайсы дыйкан базарда олтурган продавецтер болобу, кимиси болбосун, азыр мондайынан көрсөтсөң, ар бирөөсүндө жок дегенде 1-2 кредити бар да. Ошол кредиттер менен жашайт. Кредиттер мындай жакшы, мындай кичинекей баа менен болгон кредиттер болсо, тогда ошондо мындай процент аз кредиттер болсо, ошондо айтса болот эле да, мейли ККМ киргизсин деп. Азыр кредиттердин процентовый ставкаларды, банктардын процентный ставкаларын карап көрсөң, бул бешеный процентный ставкалар. Ошолорду элдер айласынан ошо кредитти алып, ошо жерден бирдеме кылып туруп, кичине тыйын болсо да үй бүлөмдү багайындап аткан адамдарга азыр да ККМди киргизип атасыңар. Ошол жерде азыр ар бир кичинекей бир 2 стөлү бар, парикмахерский, к примеру. Кичинекей бир 2 стөлү бар парикмахерский. Анга индивидуальный предприниматель киргизип, ошонго дагы контрольный кассовый аппарат эметип, эми кечирип коюңуздар, шарт түзүп берет турган ошондой болот. Тогда, если ККМди киргизсеңер, ошо кредиттерди жокко чыгарып бергиле. Жокко чыгарып туруп, мен өзүм оюм, жокко чыгарып туруп, анан кийин баарын мыйзамдаштыргыла да, мыйзамдаштырып, ошондо ККМ кирет. ККМ негизинде момча төлөнөт деп айтылса болот да,
А мондай эле жөн эле шарт түзбөй туруп, могу жерде элдин баары кредитте болуп турса, анан кантип ошо элдерди ККМди киргизесиң, ошондо налог төлөйсүң. Бул туура эмес да. Тем более ККМди бекеринен берип аткан жериңер жок да. Еще ошол ККМдерди сатып алгыла дейсиңер да. Ошондуктан мен ойлойм, бул өтө туура эмес нерсе, Бүгүнкү күнү ооба ККМ керек. ККМ бул кийинкиде мындай элге, мамлекетке керектүү нерсе. Бирок ал ККМ азыр ККМди киргизиш үчүн, контрольный кассовый аппараттарды киргизиш үчүн аны деген биринчиден шарт түзүп беришиңер керек. Ошол эле Акылбек Күсенбекович, мен таң калам сиздин момундай идеяңызга. Сиз деген бир кезде Садыр Нуркожоевичке ой мен тигини мынтем, мен кыйратам, мен бюджетти көтөрөм деп эле кыйын болуп, мен экономический волшебникмин дегендей ойлор менен келдиңиз эле, мен аны билем да. Ошондой волшебник болуп келгенсиз. Мен тим эле бүгүнкү күнү сиздин эч кандай чудо, экономический чудо кылган жоксуңар. Силер экономический чудонун ордуна элди кысып баштадыңар да, элди кысып. Мына бул, например, сиз деген чет өлкөгө көп барасыз, Акылбек Күсенбекович. Чет өлкөгө өтө эле көп барасыз. Ошо чет өлкөдөн, ошол жактан баарын көрүп алып, Кыргызстанга да ушундай кылса болот экен деп туруп эле. Ой, силер деген биринчи могу жерде элдин бюджетин карагыла да. Элдин бюджети, элдин кандай акча тапканын карагыла. Бизде Кыргызстан по большому счету бизде бир да производство жок. Эптеп эл деген ошо же бир тыйынына жыгылып эптеп эметип атса, ошол жерде бир боло турган нерсени тээ жерде фантазияңарды алып келип туруп эле тыга бересиңер да. Ал фантазияларыңардан эч бир натыйжа чыккан жок. Чыкпайт ал натыйжа. Силерден элдин монда внутренний валовый продукт деген бар. Ошол внутренний валовый продукт көбөйтүп, ошолорго мындай завод, фабрикалар болсо, же мындай элдер акча табыла турган жерде болсо, же мындай льготный условияларда кредит берилген болсо, ошонун негизинде ККМ киргизсеңер болот болчу. Ооба, туура дагы бир кайталап кетейин. ККМ керектүү нерсе. Бирок процентный ставкалар, банктын процентный ставкаларына, ой, байкуш эл ошол жерде базарларды эптеп жыйнап атат ошол жерде. Ошол эле кредитти алып туруп эптеп бир тыйын санап, эми бүгүнкү күнү кредитин төлөйбү? Же бала чакасын багабы? Же контрольный кассовый менен дагы налогтордун баарын төлөйбү? Мен таң калам сизге, Акылбек Күсенбекович. Мен таң калам, өтө катуу таң калам да. Бул деген силер бюджеттиңер пустой, көрүнүп атат, пустой экен. Ошол бюджетти толтуруш үчүн ушундай элди кыйноо менен, элди ушинтип эле алып келип эле, коколоп эле, момундай эмес. Эми бүгүнкү күнү мындайча айтканда силер налог салганыңар, мындай налог сала турганыңар, могу абага эле калды. Эми абага салсаңар налогду, ошондо биз уже мындай акча төлөп туруп, анан кийин ошону менен дем алышыбыз керек болуп калды да. Эми Кудай урбады, эми бул мындайча айтканда бул эл да, өзүңөрдүн элиңер да. Эми өзүңөрдүн элиңерди мынчалык катуу кыспай эле койсоңор болмок. Зачем мынчалык катуу кысып атасыңар? Но ККМ азыр, ККМ туура дагы бир жолу кайталап келет. ККМ керектүү нерсе. Бирок кайта эле айтып атам. Шарт түзүп бериш керек. ККМдин астында, коюштун астында шартты түзүп берип, ошол шартты жеңилдетип берип, банктын насыяларын жеңилдетип берип, ошонун баарында ККМ киргизип, мондай элдин эмесин ойлосоңор, ошондо жакшы болмок. А силер элдин тагдырын ойлобой эле, мындай эле, жок, бюджет толтуруш керектин эле. Максат бюджетти эле толтурушта болуп атпайбы силердики? Силер ошондой эле экономический чудотворец болсоңор, ошо экономический чудо мындай альтернативный вариант тапкыла, ошол альтернативный варианттын негизинде жасаш керек да. Алып алып туруп, просто силер деген ошентип туруп, ККМ менен мен мынтем, мен тинтем деп атып эле, ошо биздин президентти жөн эле эмеге мынтип мындайча айтканда кулакка тептиңер да, кыргызча айтканда, мындай жалпак тил менен айтканда. Кулакка теп туруп эле, алып келип атасыңар. Просто кулакка теп туруп эле адам баласын карабайсыңар да. Конечно, силер карабайсыңар. Кудай шүгүр, силердин бизнестериңер бар. Бир эмес, анча-мынча көп бизнес-центрлериңер бар, эмелериңер бар.
гостиницаларыңар бар, бизнестериңер рашен дегениңер бар. Конечно, силерге деген андай проблема жоқ. Силер карапайым элди ойлошуңар керек да. Карапайым элди ойлосоңор, силер мындай барбайт элеңер да мындай шакка. А силер деген ошонго бартасыңар. Бул туура эмес, урматтуу министрлердин кабинетинин төрагасы. Сиз деген аша чаап баратасыз да. Ойлоруңуз туура, мен ал ойлоруңузду эмете албайм. Бирок бул ойлорду киргизердин астында элге шарт түзүп беришиңер керек. Элге шарт түзүп бермейин. Силердин могу ККМ, МКМиңер жарабайт азыр, жарабайт. Силер деген ошо банктар менен иштегиле. Мына дагы бир нерсени, бюджетти толтурабыз деп атасыңар да, толтуруп атасыңар. Мен көп чоң компанияларды, мындай чоң компаниялар менен иштешем. Мен алардын дагы эмелерин коргойм. Мен ошол чоң компаниялар менен сүйлөшкөндө чоң компаниялар айтат: биз деген жарым жылга, бир жылга мурун уже налогторубузду төлөп салдык дейт. Ошол төлөнгөн налогтор бюджетке кетет, ошол бюджетте ошону менен карап атасыңар да. Мага бүгүнкү күнү премьер Акылбек Жапаров премьерликтен кетсе, кийинки премьерге өтө оор нерсе болот да. Уже налогторду каяктан аласыңар? Таможняңар тигине ит болду. Мындайча айтканда. Азыр таможнядан тияктан товарларыңар таможня недобор болуп атат, аны да көрүп атасыңар. Налоговый инспекцияңар недобор кылып атат, аны да билесиңер. Ошон үчүн ошондой нерселер көп болуп атат. Мында карапайымды ойлогон ордуна, элди ойлогон ордуна мындай фантазияларды алып, ошол фантазияларды бияк кирип эле элди кыса бергенде. Элди кыскан болбойт. Эл негизи биздин кыргыз эли өңгөчөсү. Бизден пружина дейбиз да, мындай пружина. Монтуп пружинаны мындайынан катуураак кысып койсок, пружина чыгып кетет. Мен ошон үчүн суроо берип атам. Эмнеге Акылбек Дүйшөнбекович, эмне себептен сиз деген ушунчалык элди кыскан калып атасыз да? Эмне себептен? Силер ошо президент менен мындайча, мен например өзүм оюмда, силер ушунун баарын атайлап эле жасап атасыңар го деп атам да. Ошо бийликти бүгүнкү күнү Садыр Нуркожоевич болобуз, Камчек Кыдыршаевич, силер ошолорго жаман көрсөтүп атасыңар да. Атайыналарды элге жаман. Анткенден сиз деген жооп бербейсиз. Сиз бүгүн барсыз, эртең жоксуз. Сиз деген назначаемый должность да. Выбираемый должность бул деген Садыр Нуркожоевич, выбираемый должность бул депутаттар. Ошо депутаттарга да таң калам, кантип силер ошону унчукпай олтурасыңар. Алар деген назначаемый должностьтар. Министрлер, премьер-министр. А силер выбираемыйсыңар. Президент, анан депутаттар. Силер деген ошону айтышыңар керек да. Бүгүн элдин эртең күнү келечегин ойлойлу. Карапайым элди кыспайлы. Бизге деген революция керек жок деп. Мына мен да айтып атам, бизге революция кереги жок. Мунун митинг деген деле кереги жок. Бирок силер өзүңөр түртүп атасыңар. Орустарда мындай эме триггер кылып атасыңар да. Ошол эле налоговый инспекцияңар, налоговый кодексиңар. Ошол силердин налоговый кодексиңар менен ККМдин мындайча айтканда карама каршы болуп атпайбы? Ошол карама каршы бул деген мындай элди эле монтип козутуп атасыңар да. Эмне себептен? Себебиңер эмне? Эмнеге элди козутуп атасыңар? Козутпагылачы элди. Мындай отсрочка деген бар. Ошол отсрочканы кылгыла. Кабинет министрдин төрагасынын укугу бар. Ошону отсрочка кылып, азыр ККМди токтото туралы. Ошол ККМ токтоткондон кийин давайте банктар менен сүйлөшөлү. Банктар менен сүйлөшүп, Национальный банкка айткыла, эмеңерди мындай насыяңар кредит бере турган насыяңарды азайткыла деп туруп, ошонтип туруп мындай алып келип туруп, анан кийин баарын шарт түзүп берип туруп, анан кийин контрольный кассовый аппараттарды киргизсеңер, элди эле Кудай шүгүр дейт эле. А силер бүгүнкү күнү мына азыр Кыргызстандын 100%нен ошо базарда олтурган 100% бүт бара кредитте. Бир эмес, 2-3 кредитте. Байкуштар алар кредитин да төлөп атышат.
эптеп кредитин да төлөп атышат, эптеп бала чакасын да багып атышат. А силер ошону алып туруп эле азыр кыйнап атасыңар. Мен оюмча мына контрольный кассовый аппарат келгени, контрольный кассовый аппарат турганы, мен ойлойм бул азыр туура эмес нерсе. Жакшы нерсе, бирок бул азыркы тапта туура эмес нерсе. Элди козутпаңыздар. Мен, например, мына билбейм, эми ким кандай мындай Атамбаев бир кезде я могу красиво говорить. Я могу красиво говорить, но я не могу этого сделать тем бар да. Мен деле азыр пахта койсом болот. Красиво пахта коюп, туда-сюда деп туруп, должность алып, тигинемде. Мага ал керек жок. Элдин аманчылыгы керек. А могу жерде мамлекетибиздин мындай устойчивости керек да. А момдай ызычуулар менен мына мурдаңкы митинг. Мен ал митингден менден да келип сурашты, кандай эле, момда. Мен да ошол жерден да айттым. Азыр ККМ негизи туура нерсе. Бирок бул деген Кыргызстанга азыркы тапта экономикабыз абдан оор акыбалда турганда, эмне кыласыңар ушу ККМди элди козуткан. Ай, токтоткулачы элди козуткан, токтоткулачы мындай эл тынчтык менен акырын мындай могу эмеден чыгып кетти. Эми ушундай доктор экономических наук, мен ушундай мыйынмын, мен тим эле экономиканы 5 колумдай билем деген адам болсоңуз, Акылбек Үсенбекович, тогда бир мындай жакшы бир формула таппайсыңар, элди кыйнабай турган формула. А силерден элди кыйнабай турган формуланы алып келип, эми элди кыйнай турган формуланы алып келип туруп эле жөн эле. Бул деген баягы эле калган ойлор, баягы эле течерде эле илгертен бери. Сиз деген эч кандай чуудо кылган жоксуз. Илгертен бери эле келген. Бюджетте акча жок болсо эле элди кысмай да. Бюджетте акча жок, элди кысмай. Ушундай эле нерсе болуп атат да. Андан башка эчтеке жок. Мына бүгүнкү күнү сиздин жакшы кылган иштериңиз да бар. Ооба, мына, например, жакшы ишиңиз стройкаларды котловандан сатпагыла деген. Абдан сонун нерсе кылдыңар. Ал үчүн Акылбек Үсенбекович, ал үчүн лайк сизге. День адвокаттары, как адвокат, рахмат. Бизге отдельный день адвокаттары кылдыңар. Аныңарга да лайк. Бирок калган иш аракеттериңе лайк жок. Анткени сиз деген экономический чудо түзгөн жоксуз. Сиз экономический чудо түзбөй эле баягы илгерки эле союзден бери келген эле бюджетте монтип эле элди кыйнап. Могу Чиполлино деген мультфильмди көрсөңөр жакшы болот эле ошол жерде. Ошол Чиполлинодагы мультфильмдеги герой силер болуп атасыңар да, тетиги баягы элди. Теперь будете платить за воздух деп атат да. Ошондой кылып атасыңар. Бүгүнкү күнү ушу карапайым эл азыр ушул эми ала үчүн эле калды төлөбөгөнүбүз. Калган баарын эле төлөтүп атасыңар. Налоговый инспекцияңарда силер тияктан чыгасыңар. Налоговый инспекция деген текшербейт дегенде сурап көргүлөчү. Силер айткан сөздөн налоговыйлар барып еще больше текшерип атат. Анан кийин камеральный проверка деп эле миллиондорго момунда иштер жазат да, анан кийин олтурат тиякта. Предприятиялар банкрот болуп атат. Бул түзмө-түз мен оюмча бул саботаж. Бул бүгүнкү күнү саботаж кылып атасыңар. Биякта кабинет министров силер деген толугу менен саботаж кылып атасыңар президентке. Ошон үчүн мен көп нерселериңерге туура көрбөймүн. Силер деген ошолордун бардыгын ойлонуп туруп иш кылсаңар болмок. Могу жерде суроолор болуп атыптыр. А проблема границ нас ждет большая агрессия со стороны Таджикистана, дейт. Дай бог, чтобы этого не было. Нам не нужны никакие... Конечно, кыргызский народ мы можем дать отпор, то-то, но и этого не надо. В мире глобального хаоса надо в Кыргызстан, чтобы прошел тихо. Не надо вот этих весенних обострений, не надо ничего. Давайте пройдем мировой хаос пройдем. Могу жерде Азат Султаналиев туура нерсени айтып атат да, депутаттар аткаруу бийлигине өтүп кеткен дейт. Алар өтүп кеткен жок. Алар аткаруу бийликтин эмоси болуп калган. Адвокаттар болуп калган.
Ошо Азат туура айтып атат, элди багабыз башка жол менен сөз беребиз, иллюстрация кылабыз деп. Иллюстрация тияк бияк эчтеке жок болуп атат. Ошондуктан мына ККМ боюнча мен өзүмдүн дагы оюмду айтып кеттим. Мына могу жерде азыр маршрутчиктер дагы GPS койгула деп кыйнап жатышат. 3,5 миң сомдон экен. Айына сөзсүз 150 сомдон салып туруш керек экен дейт. Мына могу жерден эми маршруткалардын, давайте могу маршруткалар жөнүндө деле сүйлөшөлү. Маршрутканы айдаган жигиттер, бул ал маршруткалардын ээси эмес. Ал деле ошо карапайым эл. Ошол жерде эмне үчүн могу маршруткалар тим эле жарышып, бири-бири менен монтип тим эле эме ызы чуу боло беришет, гонкалар жасап. Эмне себептен? Анткени алар дагы маршруткалар ээлерине арендасын төлөш керек. Өзүлөр үй бүлөсүнө жок дегенде, эми үй бүлөлөр деле кичинекей эмес да, 1000 сом жок дегенде алып барыш керек. Бул уже 2,5 миң сом, к примеру, да. Анан ошондон тышкары алып туруп, эми GPS-иңерди тотот. Маршрутканын ээлери GPS коюп бербейт. GPS-ти. Ошонун баары кайра ошол шопурга чыгат да. Эми ал деле шопур карапайым эл. Аны эмне эле кыйнап атасыңар? Эми мындай болуп аткан нерсени тийбей эле койгула да. Бир мындай бөлөк нерсе тапса болот да. Жок, ошон бөлөк нерсени таппай эле тим эле эми ошо контрольный кассовый аппаратты койгон, бул тим эле укмуш бир экономический чудо болуп кетти го. GPS койгон маршруткалар өтө чоң чудо болуп кетти. Баягы маршрутниктерди мындай сөгөбүз, ашатабыз, правилаларды нарушать этип атасың. Ал деген айла жогунан алда барып атат да. Шашып, бушуп, эптеп, үй бүлөмдү багып калайын деп. Мына Талайкүл Айдаралиев Кемпирабад боюнча камалган айымдарды 8 март күнү чыгарып койсо болмок дейсиз. Кемпирабад боюнча мен отдельный түз эфирге чыгам, Кудайым буйрса, ал боюнча да айта турган сөздөрүм бар. Аякта дагы Кемпирабад боюнча да кошмар. Просто жалко да. Тергөө эмне болуп калганын, тергөө жөн эле мындай эме болуп калышкан булар. Швия болуп калышканда тик десе тиге берет, тикпе десе токтоп калат. Мындай эмени форманы чийген бөлөктөр да, эми туура эмес нерсени кылып атышат. Вот айдагадан мас айдоочуларды правасын лишать этебиз, бул туура эле го деп. Мен абдан туура деп ушуну эсептейм. Туура. Ошол жерде, например, жол эрежелерин бузган, ушундай баарын эмес, жол эрежелерин бузган нерселерди штрафтар көбөйткөнү, мындай лишенияга барганы бул абдан туура. Бирок ошол эле кайра эле киргизген измененияларда ошо штрафтарды көбөйткөн көп нерселерди көбөйтпөш керек. Анткени ошолорду да көбөйтсөңөр, силер мындай биринчи мындай водительский этикага үйрөткүлө, ошол жерде мындай туура мындай знактарды туура коюп бергиле. Мына простой пример. Могу жерде поворот направо запрещен деген бар да. Анан элдин баары колонна болуп туруп, мындай айырмасы кичинекей, колонна болуп туруп калат да, потому что знак тияка. Тиякта ар кандай эмет, анан кийин элдер нарушать этет. Ошолорго штрафтарды көбөйтөсүңөр. Эгер штрафтарды көбөйтсөңөр, элдер коркуп калат, анан ошондо колонна даана течирге чейин кетет да. Ошон үчүн ар бир нерсени мындай билген адамдар менен мындай ойлонуп туруп эметсеңер, жөн эле бюджеттин акчасын толтуруп алайын деп эле кылбай, мындай билген, мындай санаганды билген, могу жерде могу знак турат, могу знакта элдер айла жок, нарушенияга барат деп, ошондойлордун да баарын караш керек да. Алардын баарын карабай эле, все, давайте штрафтарды көбөйткүлө. Штрафтарды көбөйтсөңөр бюджетке акча түшөт. А теперь вопрос. Акылбек Усенбекович, сиздин бизнестериңиздин налогдору полностью төлөнөбү? МИС боюнча жогорку кеңеште ошондо докладчик биринчи Марлен Маматалиев болгон. Ошол түшүнүп, экинчи окууга жеткенде түшүнүп, анан кийин ошону деген
туура эмескен эме туруп Марлен Маматалиев отказ берип койсо, сиз деген нарушение регламента жогорку кеңеши өзүңүз чыгып алыптыр, тогда мен докладчик болом дедиңиз. Ал туура эмес. Сиз докладчик болсоңуз, ошондо деген кайра профильный комитеттен өткөзүп, анан профильный комитеттен кайта биринчи эмеден өткөзүп, биринчи чтениядан өткөзүп, экинчи чтениядан үчүнчү чтенияга чейин. А сиз ошондо пролоббировали, сиз ошондо депутат болчусуз. Ошондо лоббировать этип туруп, ошондо монча жылдан бери алынган кредиттин штраф пениялары болбойт деп туруп. А сиз ошол штраф пенияларды 10 жылдан ашык төлөгөн эмессиз да. Менде ал Марлен Маматалиевдин эмеси бар, ошол законопроект өткөзгөнсүңөр. Ошол законопроект негизинде МИСТин, например, эмелерин штраф пенияларын төлөгөн эмессиңер. Ошондо мен эсимде жок. Штраф пениялар где-то бир 10 миллион тегерегинде болчу. Ал 10 миллион тегереги бул уже мындай эле орто эсеп менен 10 000 сомдон даже кылсаңар, эмне деген бул миңден ашык киши уже зарплата албай калат да. Ошону ойлонуш керек да. Силер мындайча айтканда, бирөөнүн башындагы мындай тал чачты көрбөй, өзүңөрдүн тети глийген момундай глийген баракты ошону биринчи алсаңар болмок да. Силер өзүңөрдөн качырып, өзүңөр тим эле святойсуңар да, тим эле идеальныйсыңар. Тим эле святой идеальныйсыңар. Силер святой идеальный эмессиңер. Силер именно өзүңөр ушуну башын башташыңар керек. Ошондуктан мына урматтуу достор, мына таңкы эфир ушуну менен бүтсүн. Ушу таңкы эфирден баарыңарга чоң салам. Ушу жума башталып атат. Кудайым буйрса оңолорго деген. Бирок урматтуу достор, дагы айтып кете турган нерсе, могу тынчтык жолу менен тынч болуп туралы. Азыр ушу дүйнө жүзүндөгү хаоста мындай мамлекетибиз жоготуп албайлы. Аман эсен акырын митинг жок эле, акырын мындай жашайлы. Кереги жок. Тынчтык болсун Кыргызстаныбызда. Кыргыз элибизди сактап калалы. Баарыңарга жакшылык каалайм. Жумаңардын башталышы, бул жума баарыңарга жакшы жума болсун.